териштирүү учурунда, суроо учурунда алардын өз күнөөлөрү менен турмуш курууга макул болушуп, бирок кандайдыр бир жагдайда ата-энелерине жана туугандарына билдирүүдөн баш тартышып, уялып же болбосо коркуп, же болбосо уялып коркуп, ар түрдүү себептер бар. Ошол себептерден улам билдирүүдөн кечигишип, өз билимдиктери менен турмуш курууга аттангандыктан анын туугандары алардын мындай кыймыл-аракеттерине коркконунданбы айтор маалыматтары так билбестен бизге ала качып кеткендиги жөнүндө маалыматтар келип түшөт. Баягы кызы жоголуп кетсе же телефон аркылуу байланышка чыкпаса эле, болду ала качып кетти же болбосо дагы бир кылмыштын же кырсыктын же дагы бир жагымсыз окуядан жабырып калды болуш керек деп кооптонуп, анан кийин ошол себептен милицияга билдиришет. Албетте, ошол себептен билдирип, биз ал билдирүүбүз боюнча сөзсүз түрдө электрондук журналдарга каттап, ал боюнча толук иш алып барабыз. Жана жогоруда белгилеп өткөндөй эле, эгер ала качуу фактысы боюнча катталган болсо, ала качуудан башка дагы оор кылмыштар боюнча талаштагы иштер бөлүмүнө атайын топ, ар бир кызмат, ар бир бөлүмдөн кызматкерлер бөлүнүп, топ түзүлгөн. Жана ошол топтор оперативдик түрдө ыкчам иш алып барышат. Чоо жайын ошол арыз ээси билгенден кийин бизге кайрадан өтүнүч менен айрылышып, фактыны туура эмес маалыматтар менен өздөрүнө жеткирип алгандыгын жана туура эмес маалыматтарды бизге билдирип алгандыгын айтышып, өтүнүч менен кайрылышып, ишти кыскартып берүүнү суранышат. Бул боюнча мыйзам баардык чечимдер кабыл алынды. Ата-энесине жолдо айтабыз деп кеңешкенбиз. Анан ал нерсе болуп кетип эле, ызы чуу болуп кетип, ошондон машина токтотуп эле тополоң болуп кетти. Кандайча тополоң болуп кетти? Ошо ызы чуу болуп ала качты деп. Биз айтканда эмеспиз да, чалган эмеспиз. Эч ким чалбай 4 саат 5 саат жоголуп кетсе анан коркуп эле не кылып ата сүйлөшкөн булар. Сөйкө салып кеткен, күздө алып кетмек окуун бүткөндө. Түшүнүктүү. Айша ошондо кече Нуржигит келди, экөөңөр сүйлөштүңөр, буга чейин үйлөнөбүз деп убадалашып, баягы план түзүп койгонсуңар, Анан ошо кече бир паста ызы чуу болуп бул жерде ала качты деген сөз өзү негизи кайдан чыкты? Ошо жана эжеси чалып отурду да. Чалып отуруп ошо бөлөсүнө. Анан бөлөсү келип жок деп түшүндүк. Бул туура эмес информация жетип калган эми. Бул деле жаш биз айтпадык да, биз айтканда бул нерсе болмогон эмес. Эмне себептен айткан жоксуңар? Ошол болуп отурду. Кеткенден кийин анан чалып айтпаган болуп отурду. Бул жакта ата-энеңер, жакын туугандарыңар переживать этет деп ойлогон жоксуңарбы? Балдар ойлонбоптур да ошо. Булар милицияга берет, алар издейт деген ой келдиби, келген жокпу? Ошо келип булат, балдар булат. Түшүнбөй айтып отурмун аны да мен. Ошондо сиз Нуржигитке өз каалооңуз менен эле турмушка чыгууга макул болуп атасыз да? Ошо сүйлөшүп айтып отурам. Мен ала качты же болбосо эркиндигиме каршы бирөө күч колдонду деген мындай арыз билдирүүңүз барбы? Эми бул менен сүйлөшүп жүргөндө ким кудагыйым келип сөйкө салып кеткен буга. Андай деле бул бала мындай не кылган жок да муну. Мен өзүм макул болуп, өзүм сага ишенбейм. Биз айтпай койгон эле не болуп атыр да, бизге айтып кетсе болмок да. Кетип атырым апа деп бир ооз бизге по телефону билдирип койсо да жакшы болмокту, ушу билдирбей кеткен эле не болуп атыр да бизгечи. Биз уктаган жокпуз коркуп. Не болду, кайка кетти?